Кабарчы болуп иштеген Пек Санжууга бейтаныш адам чалып, "Мен 11 кишини өлтүрдүм. Сериялык киши өлтүргүчмүн. Бир гана сага интервью берип, маек курууга даярмын" дейт. Чынында эле мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 11 адамдын өлүмү ачык эле экен. Алар ар түрдүү жол менен өлүмгө дуушар болуп, бирин балта чаап өлтүрсө, экинчисине дары коюп, башкасын мүчөлөп салган. Кылмыштар бири-бирине эч кандай тиешеси жок, эч бир далил да, шектүү да жок экен. Кабарчы Сонжу шериги менен унаада мейманканага кылмышкер менен жолугушууга баратышат. Сонжу чындык үчүн күрөшкөн кабарчы катары белгилүү болсо да, бир аз мурун жумушунда кыйынчылыктар болуп, жумушсуз калыптыр. Мындай 11 адамды өлтүрдүм деген кабар алган соң, дароо полицияга маалымдаша керек экени түшүнүп турса да, экинчи жагынан, балким бул чындык болсо, сенсация, эксклюзивдүү маек жумушун сактап калат деген ойлору да болду. Шериги тынчсызданып, бул кооптуу, барбай эле кой десе, мен сенсация үчүн бараткан жокмун. Ал 3 күндөн кийин дагы бир адамды өлтүрөт. Интервью алсам өлтүрбөйм деди. Мүмкүн бул маек бир адамдын өмүрүн сактап калат деп көнбөй койду. Кылмышкер менен жалгыз жолуга турган соң, шеригини алдын ала ошол мейманканадан бөлмө алып даярдап коюптур. Байланыш үчүн деп атайы аппаратын берип, Сонжу мейманканага кирип кетти. Өзүн киши өлтүргүчмүн деп тааныштырган адам Сонжунун атына каттаган бөлмөнүн ачкычын алды. Тегерегин карап, камералар алмаштырылып атканын байкады. Ачкычтын көчүрмөсүн жасап, шериги менен сүйлөшкөндөй, лифтин ичинде чөнтөкчөгө калтырып, кулагына жашыруун угуучу аппаратын салды. Кылмышкерден биринчи келип, бөлмө ичине ар тарапка жашыруун камераларды орнотуп, шериги баарын көрүп тургандай жайгаштырды. Маек алуу үчүн камерасын орнотуп, даярданып күтүп калды. Артынан көп өтпөй эле шериги да мейманканага кирип, баягы Сонжу калтырган ачкычты алып, өз бөлмөсүнө орундашты. Белгиленген убакта эшик коңгуроосу басылып, эшикти ачса, ак костюм шым кийген, көз айнек орто жаш киши турат. Колунда портфель. Көрүнүшү тыккан, өзү сыпай. Сериялык киши өлтүргүч деп эч шекелчүдөй эмес. Бөлмөгө кирип, ар жак бер жакты карап, Сонжу орноткон камераны көрүп, анын маңдайына отурду. Кабарчы аны тигиле карап, колунда саатына, шакегине, чачынын тыккан жасалганына көз салды. Маңдайында кишинин "Мени башкача элестеттиң беле?" деген суроосуна "Мен дал ушундай кишини көрөм деп ойлогом. Кылмыш болгон жерлердин биринде да далил табылган эмес. Жүздөгөн камералардын бирөөүнө да илинген эмессиң. Мындай кылмышты кылдат иш кылган, өзүн жакшы башкара билген адам гана кыла алат деп ойлогом. Бирок менин убактымды текке короткум келбейт. Бул адамдарды чындап өлтүргөн болсоң, мага биринчи далилдерди көрсөт" деди. Кылмышкер болсо, албетте, мен далил берем, бирок бул жагымсыз көрүнүш болушу мүмкүн деп телефонун сунду. Ачылган видео тасмада бир кишини мыкаачылык менен балта чаап өлтүрүп аткан жери тартылыптыр. Кылмышкер кабарчынын реакциясын карап, мыйыгынан күлүп, башка видеолорду да көрүп чык. Шаштырбайм деп жайма жай отурду. Сонжу кишилерди ар түрдүү жол менен өлтүрүп аткан тасмаларды көрүп, ичинен коркуп турса да, өзүн кармоого аракеттенди. Ошентип маек башталды. Сонжу дароо эле кылмышкерди өз жөнүндө айтуусун суранды. Суроо жоопсуз калды. Шериги бети көрүнсө жетиштүү, далил чогулт деп жашыруун байланыш аркылуу кеңешин берип атты. 2 жылдын ичинде 11 киши өлтүрдүң, чынбы? Сага бул маектин эмне пайда? Деп сурады. Мен бул киши өлтүрүүлөр адилеттүүбү же жокпу билгим келет. Менин максатым коомду кирден тазалоо деп ойлосоң, жаңылышасың, ал үчүн эмес, деп жооп берди. Мен психиатр болуп иштейм. Бейтаптарыма медициналык жардам бердим. Алардын жараларын айыктырдым. Бул курман болгон кишилерди рак клеткалары сыяктуу элестет. Менин бейтаптарыма оор алып келген рак шишиктерин жок кылдым, деп кошумчалады. Киши колдуу болгон адамдардын көбүнчөсү оор кылмыштар үчүн соттолгондор, кээ бирлерине сот чечими да чыга элек экен. Сонжу таң калып, демек сен бул адамдарды өзүңдүн бейтаптарың үчүн өлтүрсөң, бул кылмыштарга дагы бир топ адамдын тиешеси бар экен да. Бул интервью кооптуу эмеспи? Деп сурады. Кээ бир нерселерди коркунучка карабай кылыш керек. Сен деле карьера деп мени менен маек курууга келдиң го. Бул сага абдан сонун шанс, деген жооп кабарчынын наңыстантты. Сен менин коопсуздугума кепилдик бергенсиң. Карьера үчүн келген жокмун. Бүгүн сени өлтүрө турган кишини сактап калуу үчүн келдим. Ал ким? Азыр кайда? Эгер мага баарын айтпасаң, интервьюну токтотобуз, деп шарт койду. Жооп ала албаган соң, баарын унуталык, бүгүн жолугушуу болгон жок деп эсептейлик, деп сыртты карай жөнөдү эле, азыр кетсең ал киши өлөт деген жарыя Сонжуну дароо токтотту. Кылмышкер шашпай, эшиктен чыгаарың менен ал адам өлөт. Бирок интервьюну аягына чыгарсаң, ал кайда экенин айтам. Ал адамга тирүү калууга шанс берем, сөз берем, деди. Маек уланды. Кылмышкер өлтүрүүлөр эмнеден башталганын айта баштады. Жөнөкөй боорукер 20 жашар кыз турмушка чыгып, боюнда болду. Аял бактылуу жашайм деп үмүттөнгөн. Бирок турмуш башкача болду. Бейтааныш адам кол салып, зордуктап кетти. Баласы төрөлүп, ал баланы кабыл ала албай койду.
Себеби аны көргөн сайын баягы зорлуктаган адамдын элеси көрүндү. Дарылануу жардам бербей, балада кылмышкердин каны бар деген ойдон арыла албай, акыры терезеден бала менен секирип кетти, деп бир аялдын окуясын бөлүштү. Сонжу ал өз жубайы жөнүндө айтып берип атканын дароо түшүндү. Кылмышкер да танган жок. Эми баарын билесиң, ачык айта берейин деп окуясын улгантты. Доктор катары жубайымды айыктыра албаганыма өзүмдү сыйлабай калдым. Бирок мен үчүн өч алуу деген жаңы максат пайда болду. Зорлуктаган кылмышкер араң 4 жылга соттолду. Мен убакытты кетирбей күнүгө анатомия, кыйноо теориясы жана ар түрдүү медициналык китептерди окуп, өч алуу максималдуу оор болсун деп даярдана баштадым. Бирок өч алууга шарт болбоду. Кылмышкер түрмөдө ток уруп каза болуптур. Паникага түштүм. Жашоого максат калбай, өлгөнгө да себеп жок болду. Ошентип кыйналып жүргөндө мен доктор катары жашоомду улантууга дагы бир мүмкүнчүлүк алдым. Ошол мени айыктырды, деп маегин улады. Бир күнү анын клиникасына бир бейтап келиптир. Анын үй бүлөсүн мас айдоочу сүзүп кетип, аялынан ажырап, 8 жашар баласы комага түшүп, бейтапканага жатып калыптыр. Жылдар өткөн соң кокустан баягы үй бүлөсүн сүзүп кеткен кишини кайра мас абалда көңүл ачып жүргөнүн көрүп, ичи ачышып, өч алгысы келиптир. Бирок уулун ойлоп өлтүрүүгө колу барбай, доктордон жардам сурап келиптир. Аны көрүп сөздөр жардам бербесин түшүндүм, деп улантты кылмышкер. Өз окуямды айтып берип, өлтүрүп салайынбы десем, бейтап коркуп кетти. Бирок макул болду. Баарын өзү пландаштырып, баягы унаа менен сүзгөн кишини доктор өзү уурдап чыгып, мыкаачылык менен балта чаап өлтүрүптүр. Кылмыш болгон жерде бир да далил табылбай, бейтабы негизги шектүү болуп, бирок акталып чыгыптыр. Мындай дарылоо жардам берди, натыйжа ойлогондой болду. Бейтап аябай сүйүндү. Доктор катары мен аябай ыраазы болдум. Адамдын кайгысын өч алуу аркылуу азайтса болот, деп кошумчалады. Аңгыча эшиктин коңгуроосу басылып, жаш жигит тамак жеткизип келди. Кылмышкер анын мойнуна ийне сайып, белгисиз дарыны куйду. Жигит кулап түштү. Көрсө, кылмышкер доктор баарын алдын ала пландаштырып, атайы ушул мейманканадан орун алыптыр. Жеде жаткан мейманкананын кызматкери ушул бөлмөдө зомбулукка дуушар болгон кыздын видеосун колдонуп, 3 жыл аны шантаж кылып, акча алып жүрүптүр. Эң коркунучтуусу, бүгүн ал өлтүрө турган адам бирөө эмес окшойт. Тамагын шашпай жеп, интервьюну уланталык деп эч нерсе болбогондой отурду. Кабарчы коркуп титиреп турса да, маекти улантууга аргасыз. Биринчи киши өлтүрүүдөн кийин психологиялык жардамга муктаж адамдар барчу жерлерге барып, бейтаптарды өзүм издей баштадым, деп улантты. Кантип өлтүргөнүн тактап айтып берип, натыйжада ар бир бейтабым ыраазы болду, деп белгиледи. Сонжу ушундай кылмыштардан кийин бейтаптарың өздөрүн күнөөлүү сезген жокпу, деп сурады. Кээ бир бейтаптарым бул жөнүндө даттанышты, бирок ар бир дарылоонун терс таасирлери бар да, аларды гипнотерапия колдонуп айыктырдым, деп жооп берди. Шериги Сонжуга кылмышкерди кармай турган убакыт келди. Мен азыр келем деп кабарчы турган бөлмөгө чуркап жетип келди. Бирок ачкычы түшпөй эшикти ача албай койду. Ал маалда кылмышкер кийинки окуясын айтып берип аткан. Менин скрипка ойногон таланттуу бейтабым бар. Кедей чоң энеси менен турат. Чогуу окуган бала аны көрө албай, бир жыл бою аны шылдыңдап кыйнап, акыры анын сол колун кескилеп салган. Ал эми скрипка ойной албай калды. Мен аны өлтүрөйүн деп чечтим. Азыр ал гипноздо, имараттын башында отурат. Мен чалаары менен ал секирет, деп билдирди. Сонжунун кызы да скрипка ойнойт экен. Баланын манжаларынын ортосу лезвие менен кесилгенин уккан соң, окуя анын кызы жөнүндө болуп атабы деп паникага түштү. Себеби буга чейин эле анын сумкасынан лезвие таптым деп сарсанаа болуп аткан. Сонжу мууну калтырап, бул тартынкан бала менин кызымбы деп суроо салды. Кылмышкер болсо, жок, бул эркек балдар ортосунда болду. Сарсанаа болбо демиш болуп, Сонжудан кызы жөнүндө сурай баштады. Анын коркконунан өзүн жоготкон абалын колдонуп, кылмышкер гипноз колдонду. Гипноз алдында кабарчы баарын төкпөй чачпай айтып бере баштады. Кызынын жүрүм-туруму 6 ай мурун өзгөрүп баштаптыр. Мурунку жолдошу кызын алып кетмек болуп, сот иши козголуптур. Ал мага караганда байыраак, акылдуураак, бирок зөөкүр, деп айтып берди. Кызыңды жек көрөсүңбү? Деп акырын суроо салды. Бул учурда ал кызынын элесин көрүп, дароо өзүнө келди. Шериги сарсанаа болуп, тезинен бөлмөдөн кет, жаныңда курал бар. Ошону колдон, деди. Сонжу колуна кичинекей электрошокерин мууштай кармап, ордунан туруп, кылмышкерди жанына келип, бүттү, маегибиз токтотолу. Натыйжа чыкпады, сен мага баары бир айтпайсың, деди. Кылмышкердин полицияга айтам, астында мени детектив күтүп атат. Азыр келип калат деген жообунан соң, Сонжу кайра ордуна отурду. Шериги ага бармак болуп бөлмөсүнүн эшигин ачайын деди эле, ал бийик болуп чыкты. Сонжунун шериги детектив Хан Сану экен. Кылмышкер Сонжунун жанына келип,
Эч ким келбейт. Детектив Хансану азыр эс учу жок жатат деп билдирди. Сонжу колундагы электрошокер менен ага атырылды. Эркек кишиге ал жетпей, кылмышкер аны өзүнө сайды. Эсине келсе, оозу скотч менен чапталып, байланып отургучта отуруптур. Кылмышкер акырын жанына келип, оозунан скотчун алып, эч кимге айтпа деп эскертпедим беле? Бул интервью мен жөнүндө эмес, сен жөнүндө. Бир нерсени өзүм жеке текшерейин дегем, деди. Анын ортосунда детективдин байланып жаткан видеосун да көрсөтүп, ага, Сонжуга жамандык каалабасаң ордуңда кал деп эскертти. Жерде эс учу жок жаткан жигит шантаж кылган кыз ушул мейманканада коопсуздук кызматында иштейт экен. Ошонун жардамы менен камераларды көрүп, ачкычтарды алмаштырып, баарын уюштуруптур. Сонжунун колдорун чечип, ойлонуп көр, эч кимге жамандык кылган жок белең деп суроо салды. Кабарчы оюна келгени Илсин корпорациясы болду. Бир жыл мурун ошол корпорацияга тийиштүү мекеменин финансы бөлүм башчысы Минсок Кван деген киши Сонжуга кайрылыптыр. 10 жыл мурун дары чыгарган мекеменин калдыктарын мыйзамсыз жерге таштап, айланада жашаган көбүнчө жаш балдар ар кандай ооруга чалдыгып, бирине чыдабай ушул окуяны ачыкка чыгарып бер деп жардамга келиптир. Мыйзамсыз таштоолорду жашыруу үчүн жогоруда иштеген кимге канча бергенин баарын жазып жүрүптүр. Сонжу баардык далилдерди чогултуп, мына ачыкка чыгарам дегенде, баардык далилдерди үйүнөн уурдатып ийиптир. Ошол эле түнү күбө болчу кишине да унаа сүзүп каза болуптур. Бир ай мурун белгисиз бирөө редакцияга Сонжунун ошол окуяга тиешеси бар деген маалымат таштап, жумушунан ажыраттыр. Кылмышкер аны карап, сен күнөөлүү эмес экениңди билем. Ал маалыматты мен таштагам. Мен сага жамандык каалап чакырган жокмун. Сени даарылап айыктырайын деп алдап чакырдым, деди. Экинчи бөлмөдө детектив колун чечүүгө аракет кылып атты. Ал Сонжун экөө көптөн бери тааныш экен, азыр жолугушуп да жүрүшүптүр. Кылмышкер детективди телефонунан көрсөтүп, сенин далил документтериңди дал ушул уурдап кеткен. Үйгө кечкилериңди да жалгыз ушул билчү. Азыр качканга аракет кылып атат. Эгер сен жөнүндө ойлосо, менин эскертүүмөн кийин жылбай жатат эле, деди. Сонжу ишене албай турду. Убагында детектив принципиалдуу болуп, бүт кылмышкерлер андан коркуп турушчу экен. Бир күнү кылмыштуу топ аны атайы уюшулган авария аркылуу бир кыз менен жакындатып, уктап жатканда жанына наркотик коюп, сүрөткө тартып, чейин шантаж кылып, керектүү иштерин аткарттырып жүрүшүптүр. Ошол күндөрдүн биринде полиция башчысы кайрылып, чоң кызмат сунуштап, ордуна Сонжунун далилдерин уурдап кел деп макулдашышыптыр. Натыйжада детектив документтерди уурдап берип, бирок жаңы кызмат ордуна өзүнө каршы компроматтарды унчукпа деген эскертүүнү алыптыр. Эң коркунучтуусу, детектив Сануу далилдерди уурдаганы келгенде, Сонжунун кызы капыстан үйгө эрте келип калып, аны коркутуп, эч кимге айткыс кылам деп, аны зордуктап салыптыр. Сонжу ишене албай кызына чалды. Кызы, апа, сиз доктор мененсизби? Деп сурады. Көрсө докторго жардам сурап, кызы кайрылыптыр. Эми өзүң танда. Айыккың келеби? Кызың өз тандоосун кылды, деди кылмышкер доктор. Укканына ишене албай, анын көзүн карап, өзүм сурашым керек деп детективге кетти. Аңгыча детектив да бошонуп калган. Сонжу бөлмөгө кирип пистолетин такап, сен чын эле Юринге ушундай кылдыңбы? Деп чындыкты уккусу келди. Ошол далил уурдалган күндү кайрадан көз алдына элестетип, кызынын коркуп турганын эстеди. Детектив күнөөлүү экенин түшүндү. Детектив Сонжунун колунан пистолетин жулуп алып, тепкилеп сабай баштады. Аңгыча кылмышкер доктор да келди. Пистолетте ок жок экен, ата алган жок. Байкоосуздан Сонжу детективдин бутуна уктатуучу дары сайып, ал кулап түштү. Кылмышкер доктор эч нерсеге сарсанаа болбой үйгө кызыңа бар, калганын өзүм кылам деп Сонжуну кетирип жиберди. Салафан капталган бөлмө, ортосунда байланып детектив жатат. Жанында скальпель кармап доктор турат. Кан чачырады. Жаңылыктарда детектив авто кырсыгынан каза болду деп жарыяланды. Ошентип Сонжунун кызы баарын унутуу үчүн гипноз менен дарылануудан өттү. Сонжу болсо дарылануудан баш тартты. Күнөөлүүмүн. Ушуну менен жашашым керек. Кылмышкер докторду карап, сенчи, кандайсың өзүң? Колдун каны кетпейт, деп чыгып кетти. Бул сөздөр докторго катуу тийгендей ойлонуп калды. Эми киши өлтүрүүнү улантабы?